Кадырбек Самсаев кол өнөрчүлүк менен иштегенине аз эле болсо да өзүнө бир топ кардар топтоп алган. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чектелгенине карабай, ментип жыгачтан кооз эмеректерди жасап күн көрөт. Сой сыдырагандан кийин өз мал менен эле жайлоого чыгып кеттим да. Жайлоого чыгып кетип, ал жакта кошулат, эми элдин малы деле кошулчу, ал убакта мындай азыркыдай төлөм жок эле да. Көңүлдөп туруп эле багып берчүбүз. Ошентип багып келдим. Ошентип багып жүрүп. Анан кийин айылга түштүм. Айылга түшүп, бизде эмеде коебуз, центрде коебуз. Ошол жака продуктка түшкөн болчумун негизи. Анан кийин чана менен болчумун, ал кезде чана да койду эле кышында, марттын 14-үндө. Анан чана менен кетип атып, улакты көрүп калдым да. Атымды чече калып эле улакка кире калбайм. Атым дагы сорок болчу кичине. Анан кийин столбого уруп кетти, ушу бутумду ушинтип ошондон чолок болуп калдым да. Столбого уруп кетти атым, үркүп кетти. Улактан үркүп кетип, ал баса калбайм, мындай басып алабыз да. Басып алсам, столбодан улактан үркүп кетип, столбого коюп кетпедим мен. Анан ошого ойлоштум, ушундай чолок. Жумушка жарабадым ошо бойдон. Үйдө жаттым, бир 2 жыл, 3 жыл жаттым го. Басканга болбойт дешти да. Анан басканга болбойт, сен бутуңдун полностью сөөгү сынып калган деди да. Басканга болбойт дегенден кийин мен где-то бир 3 жылдай жатып калдым. Анан кийин коляскага отурдум, андан кийин бир 3 жыл отурдум го. Мындай жумушту көп деле эметкен жокмун да. Иштеген жокмун, издеген жокмун. Бүттү дедим, жашоо бүттү деп эле отуруп бердим да, ушундайчы. Бүттү, чогулуп калган турбайбы деп туруп эле. Өзүмдү чыдап да койдум. Мына могу дос болгонума 10 жыл болду. 10 жылдан бери жүрбөймүн. Кырсыкка кабылгандан кийин Кадырбек мырза 3 жылдай ордунан жылбай жатып калган. Бүт өмүрү ушу менен токтоп калгандай болуп, жашоого болгон үмүт өчкөн. Бирок көп убакыт өтпөй бутуна операция жасатып, таякчанын жардамы менен басууга мүмкүнчүлүк жаралган. 3 жылдай жаттым мен, ачык айтканда жаттым. Постельный режимде коюшкан. 3 жылдай жаттым кыймылсыз. Анан бул бутум ачык айтканда мындай түз бойдон эле катып кеткен да. Катып, мындай кыймылдачу эмес да. Анан кийин ошо бойдон жаттым. Турсам, коляскага отурганда, бул мындай да эмес да, башы мындай түп-түз да. Бүгүлбөйт эле да биягычы. Анан багы отурам, мындай өзүм бүткө салып. Анан биягын эптеп атып кыймылдатып алдым. Биягы кыймылдабайт да кой. Биягын дагы мынтип бүктөп, үстүнө багы инимдин балдары мындай подростка балдар эле бар, кичикей. Ошолорду чык деп көмкөрөмөн жатып алып, чык үстүнө чык деп чыгартып атып, муну бүктүм. Анан биягы кыймылдабайт эле, мындай түз боюнча. Мындай түз боюнча эле турчу да. Анан кийин биягын 3 жылдан кийин операция кылдым да. Операция кылып, шпилка да коет экен. Бирдекелерин салышты да кыскасы. Анан бул кыймылдады. Ага чейин ошондой болчу. Таяктын жардамы менен басып калганына сүйүнүп, жумушка орношууну чечип, бирок көп жер Кадырбек мырзанын абалын көрүп албай коюшкан. Акырында эжесинин атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеген эмерек жасоочу ишкананы угуп, бул жерге келип иштеп калган. Дароо бул жумушту үйрөнүп кетүү оңой болгон эмес. Эмеректерди жасап, нары-бери кыймылдап, басып иштөө көнүп кеткиче бир топ эле кыйын болду дейт каарманыбыз. Бир күнү эле бул жакта эжем жашайт могу жакта. Маловозный деген жер, айылда. Эжем жашачу эле, ошол телефондон көрүп отуруп, ушундай чыгыптыр, ушундай жакын эле жерде экен, Сокулукта экен, центрде экен, барып көрбөйсүңбү деди. Анан таякты таянып алып, көп басчу эмесмин, алыска чыкчу эмесмин. Ошондо биринчи жолу алыска чыгып, бул жерге келдим, ушу жерге келип сүйлөштүм. Анан кийин сүйлөшсөм, келиңиз деди. Бул жерде ошо мебель жасалып экен мурда. Мебель жасалып, бул станоктордо балдар иштейт экен, астыкбордо эле азыр деле иштейт. Анан кийин мурда дагы башка жумуштарды иштеп көрдүм. Мен бул жактан башка барбы депчи. Барсам,
мында карап туруп эле өзүм таяк менен турсам, жумушка көп жери албады да. Анан бул жерге чыгып калгандан кийин бул жерге келсем, сразу жумушка алышты. Мында карасам, мебель жасаганга деле басыш керек экен, ары бери кармаш керек, туруш керек. Анан өзүм тура албаганына байланыштуу. Буга отуруп иштеш керек. Анан отуруп иштегенге карасам, мага ушул станок жакты. Анан ушундан эми бир мурда бу жерде бир Авас деген бала бар эле, Өзбекстандан келген. Анан ошол ушуну үйрөттү мага. Үйрөткөндө ушу бойдон үйрөнгөн боюнча 3 жылдан бери ушу менен иштеп келдим. Кырсыкка учурагандан бери Кадырбек мырза жалгыз өмүр сүрүп келет. Үй бүлөсүн кыйнап, өзүн аларга оор салгысы келген эмес. Өз ыктыяры менен аялын андан ары жашоосун бактылуу жашаганын тилеп кое берген. Ушул үй бүлөм келинчегим менен ажырашканым ушул акыбалга түшкөндө ажыраштым да. Анда эле күнөөлөбөйм ба. Турмуш деген ушундай да. Анан кийин аны күнөөлөй бергенде пайда жок. Мени ачык айтканда бир 2 ай бакты. Анан 2 айдан кийин семейный болгондон кийин анын акыбалын да түшүнүш керек. Аделе мени таштап кете алган жок. Өзүм эле ачык эле айттым да. Сен мен мондай инвалидмин. Мени постоянно көтөрүп жүрө албайсың. Постоянно сен барган жерге мен бара албай, көп жерге бара албайм. Мен үчүн сен кыйналба дедим да. Бул биринчи келинчегим менен 3 кызым бар. Ал 2 кызым Россияда, 1 кызым бул жакта. Сүйлөшүп, телефон менен сүйлөшүп, барып турам. Биякта кызым үйүнө барып турам. Тиякта экөө Россияда го. Бирөө Питерде, бирөө Россияда. Алардан деле жардам сурагым келбейт, ачык айткандачы. Алар деле жыргагандан Россияга барбайт да. Көпчүлүк элчи. Өзүнө ушундай муктаж болгон үчүн барып атат да жака. Анан алардан көбүнчө жардам сурагым келбейт. Бир туугандарым бар, бул жакта жашайт. Бирөөсү Антоновкада жашайт. Бирөө Прогрессте жашайт. Бирөө Маловодныйда жашайт. Ошолардын үйүнө бар, амандасанда барып коем. А так бу жерден өзүм деле баста бергим келбейт, тияка бияка жүрө бергим келбейт. Отуруп иштеп, маянамды алып дегендей. Продуктум болсо берилет бул жерден. Кийим-кече берилет. Тамак аш берилет, анан кийин таракта эле басып жүрө бергим келбейт да, кыскасы. Каарманыбыз бош убактысында сейилдеп, көчө кыдырып баскысы келет. Бирок ыңгайсыздыктын айынан жумуштары менен гана чыгаарын айтып капаланды. Жаткан кишиге убакыт өтпөйт. Өтө эле өтпөйт да. Эртең кечке телефон карап жата бересиң, убакыт өтпөйт. Өзүңдө мындай оор сезесиң. Анан сүйлөшкөнгө да мындай бирөө менен сүйлөшүп, мындай булар менен тамашалашып сүйлөшөм го. Ошундай сүйлөшкөнгө да киши жок да. Заказ болот, кээде өзүм иш-чара материал алып келип иштеп калам. Иш-чара алып келген иштеп чыгарган нерсени көтөрүп алып, балдарды эшитип алып, буларга көтөртүп алып, жүрүп базарга барып, муну сатып келели деп, эрмек кылып базарга барып, аркы терки мындай адам көзүнө көп нерселер жакшы көрүнөт го базардан. Ошолордон алып, кармап, алып келип бирдеке кылабыз деген да. Көбүнчөсүн айтканда, биз эми мындай айтканда такси жалдап кете албайбыз көп жерге. Жалдап кетип калайын десең, өзүнүн тыйынтыпырың чектелип болот. Маршрутка менен барышка туура келет. Маршруткадан биринчиден месте бербейт. Мисалы үчүн мындай тура албайбыз го ичине. Турушка туура келет да. Месте бошобойт көбүнчөсү. Маршрутка көпчүлүгү токтобойт. Былжыратып салып кеткенче бир 15-20 мүнөт өткөзөт да. Ошонун моментинде токтобойт да. Көп көтөрүп калабыз тарасага. Ошол болгон кыйынчылык ошол эле.